Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. УТРКда подкаст кезектеги чыгарылышын баштайт. Эпостогу Аккула, Сарала, Карткүрөң, Тайбурул, Санжырадагы Шарпкула, Телтору сыяктуу укмуш күлүктөрдү, ары буудан, ары тулпарларды жалпы журт жакшы билет. Кыргыз жылкысынын касиети айтса аңыз, бүтпөгөн сөзгө айланган, улуу жомок айланган жакшы билебиз. Биз бүгүн ушул кыргыз жылкысынын табияты, кыргыз жылкысынын тарыхы тууралуу сөз кылабыз. Студиябыздын коногу биология илимдеринин кандидаты, доцент Мирбек Исаев. Мирбек агай, студиябызга кош келипсиз. Кыргыз болгон соң сөзсүз түрдө негизги баягы жүрөгүбүздүн толтосунан орун алган түшүнүктөр бар. Ал Ала тоо, Ысык көл, Ак калпак, Ак элечек, анан кыргыздын жылкысы. Кыргыз жылкысыз кыргызды элестетүү дагы мүмкүн эмес. Кайсы тарых болбосун, Санжара болбосун, тарыхый булактар болобу, биздин өзүбүздүн дагы, өзгө элдердин дагы тарыхында кыргызды ат менен жазып калышкан да, жазып калтырышкан. Демек, жылкы кыргыз баласынын жан дүйнөсүндө түнөк тапкан өзгөчө бир жаныбар. Жаныбарлардын ичинде өзгөчө бир табиятка ээ жылкы баласы экенин жакшы билебиз. Биз бүгүн ушул кыргыз жылкысынын генетикасы жөнүндө сөз кылабыз. Сизди бир эсе илимпоз генетик катары чакырганыбыз да жөн эмес. Анткени кыргыз жылкысы жыл өткөн сайын анын баягы изилдөөнүсү солгундап баратат. Ал эми сиздин изилдөөңүз жаңы илимге жаңы дем, экинчи дем кошкон сыяктуу болуп турат. Сиздин изилдөөңүз аркылуу кыргыз жылкысынын биз билген ооз-эки элдик чыгармалардагы табиятынан андан да тереңирээк, кандык деңгээлдеги, генетикалык деңгээлдеги табияты жөнүндө жакшы маалыматтарды берип атасыз. Алгачкы эле суроом, жана жомоктогу айтылган, эпостордогу айтылган жылкылардай эле болгонбу кыргыз жылкысы? Же жомокто кичине мындай баягы бир сөздү эки сөздү төрт кылган баягы сүрөттөлөр кошулуп кеткенби? Же чындап эле ошондойбу жылкылар? Биринчиден сиздерге рахмат, чыгырып студияга ушундай маяк куруп берүү үчүн чакырганыңыздарга. Экинчиден, кыргыз эли жылкысыз, кыргызды жылкысыз элестетүү кыйын дейт. Жылкыны кыргызсыз элестетүү кыйын дейт. Азыркы мына 21-кылымда нанотехнология дейбиз, мондай илимий эмелер өнүккөн учурдагы азыркы глобалдык маселеде эң биринчи ушу кыргыз жылкысы жок болуп бараткан эски жанагы жаныбарлардын түрлөрүнүн катарындагы жаныбарлардай болуп, бул дагы ошондой өзүнчө бир чоң мааниге ээ да. Муну кайрадан жандандырып, кайрадан эл журт кап келип, кайрадан көргөзүп берүү үчүн биздин ошо окумуштуулардын мен как окумуштуу катары менин өзүмө ушундай максат пайда болгон да. Анын үчүн илимий түрдө алганда, жана сиз айткандай эң биринчи ДНК-сында. ДНК деген бул канча кылым өтсө да, канча мезгил өтсө да сакталып турат да. Анан сиз айткандай жана кыргыздын уламыштарындагыдай Тайтору Каныкей апабыз чапкан, Манас атабыз минген Аккула, анан Буурул жылкы, анан Акбоз, ушундай жылкылардын өңүнө карап мен тандап баягы тарых менен байланыштырып, ошо жылкылардын ДНК-сын алганда туура эле илгерки жок болуп кеткен биздин кыргыз жылкылардын аллеи деп коет, баягы ушу илимий түрдө айтканда ошолору чыкты. Бул мындайча айтканда биздин ошо тыгыз байланышыбыз мурункуларыбыз эч кандай калп опурталдуу, эч кандай эмес эле баягы улам ооздон оозго айтылып келе берген, бирок ошол учурда аткарылбай калып жок болуп кетип баратканда, анан кайра биз ошо генетикалык материалды алганда мен именно биринчи ошо тору жылкыдан алдым. Бирок алып атып мен дагы өзүм сомневаться эттим да, эми ушундан ДНК чыгабы, канча кылым өтсө деп. Каныкей апабыз Тайторун чапты эле деп тору жылкынын ДНК-сын, Манас атабыз Аккуланы минделе деп кула жылкынын ДНК-сын, анан Буурул жылкынын кете берсин Буурул ат деп жана Манас эпосунда айтылат. Ошону анан ак сүттүү келет, ак сүттүү баягы кымызды ак сүт деп айтып, Акбоз биеники деп ошо Акбоз бие именно ошо жылкылардын ДНК-сынан ошо жок болуп кеткен илгерки аборигенный деп коет да, малдын жаныбардын түрлөрү жок болуп
кеткен ошол кездеги азыркы мындай 20-кылымдагы жанагы таза кандуу англис тукумундагы дон жылкысындагы анан орлов тукумуна таскак жылкылардыкынан башкача бир гендер чыкты да. Анан ошону муну биз Москвадагы илимий изилдөө жылкы боюнча институту бар. Ошо жер биринчи жолу ДНКны 74-жылы башташкан молекулярный урун. Азыр алар күчтүү болуп оборудованиясында жана ПЦР деп атпайбызбы биз. Ошондой оборудованиялары бар. Анан мындай ошо жаңы оборудованиялар менен ошо жака жөнөтүп, анан ошолор изилдеп, жазып анализин чыгарды. Мына илгерки жок болуп кеткен аллей ДНК эмен аллей. Ушу кыргыз жылкыларынын ДНКсы ушул именно тору жылкыдан, кула жылкыдан, акбоз жылкыдан, бурул жылкыдан чыкты деп. Анан биздин максатыбыз проект жазып, өзүңүз билесиз, каржы керек да. Кыргызстанда азыр каржылай турган Кыргызстандан да мен ага чейин проект жазгам, колдоолор аз болгон, аз акча менен. Анан агроэкологиялык фонд дегенге проект жазып өзүм, анан да 1-2 Индира Райымбердиева деген кызыбыз бар, ал жардам берди. Султан Исламович үчөөбүз отуруп, алар ошо идея, мен айткан идеяны киргиздим. Анан алар момундай аборигендик жоголуп бараткан деген эме дүйнө боюнча ушундай проект бар, жоголуп бараткан. Ошого жазып көрбөйсүң, кыргыз жылкысы деле баягы жоголуп бараткан эмелерге кирип атпай деп. Анан жазып, анан Кудай жалгап алар каржылап калды. Анан ошонун негизинде Москвадагы жанагы бүткүл союздук илимий изилдөө институту жылкы боюнча, жылкы чарбасы боюнча азыр россиялык ошо жака жөнөттүк. Алардын анализ кылганына тыйын төлөп бердик. Ошондон анан жанагы биз айткандай эле тору жылкынын, кула жылкынын, акбоз жылкыдан кыргыз жылкысынын илгерки жок болуп кеткен ДНКлары чыкты. Эми ушеден суроо башка жылкылардан ошол аборигендик деп коеюнчу, жергиликтүү өзгөчө породадагы жылкылардан, байыркы породадагы кыргыз жылкысынын айырмасы эмнеде? Ушу генинин айырмасы эмне? Эми кыргыз жылкысынын айырмасы мына өзүң айткандай, Мирхамит жанагы жомоктордо, уламыштарда айтылгандай, бул эң биринчи баягы суукка чыдамдуу келген. Анан аба ырайынын катаал шартында өзүнүн ден соолугун жакшы алып жүргөн, жана эч кандай ошого башын салып бербеген, туруктуу берген бир жаныбарлык касиеттер бар да. Мисал үчүн мына деңиз деңгээлинен бийик деп коебуз. Биз деңиз деңгээлинен Кыргызстан өзү бийик жерлерде турабыз. Ал эми жылкы баласына да ошо деңиз деңгээлинен бийиктик жер кадимкидей таасир этет. Биринчиден кан коюлат. Кан коюлгандан кийин мына азыркы биз өзүбүз айтып аткандай давление, жана инсульт, жүрөк оорулары болуп атпайбы? Ошонун баары ошо деңиз деңгээлинен бийик жашаган айыл кыштактарда болот да. Анткени кан коюлуп кетет, кислород жетпейт аба. Анан кан өзү коюлуп, баягы кислородду эмеге ташыбай калат да, мындай жүрөк соккон менен мээге жетпей, антип инсульт алган, ушундай оорулар эме болуп атпайбы? Ал эми кыргыз жылкысынын канынын сапатында касиети боюнча ушундай бир тоонун бийик жерде жүргөндө буларда баягы кандык бир ферменти, кандайдыр бир ферменти, канды суйлтуп турган өзүнчө бир жакшы алып жүрө турган ферменттер бар экен да. Ошо 3500, 3000, 4000 бийиктикке чейин жүрөт да, буларчы эчтеке болбойт. А мисалы үчүн жанагы азыр биз алып келип байгеге чабып аткан таза кандуу Англиянын тукумда жылкылары, орустун дон жылкылары, анан жанагы Америкадан келип аткан таскак, орустун таскак жылкылары мындай жерде жүрө албайт, кандары коюлуп кетип жыгылып калат. Бирден бир эмесин эле ушундан байкасак болот да. Айырмасы? Айырмасы көрдүңүзбү? Анан биз азыр алып барып, анан жанагы каржылау болгондон кийин биз бул жылкыларды алып барып, именно ошондой бийик толуу жерге барып өстүрөлү дедик да. Анан ошондон биз жана Талас областында, Талас районунда мурун номер 113 жылкы заводу болгон. Кыргызстанда 4 жылкы заводу болгон. Алар военный болуп, мындай аскердик эме катары Миноборона деп койчу, баягы коргоо министрине СССРга баш ийип келген. Мына ошо 4 жылкы завод Кыргызстандан Москвадагы илимий изилдөө институтка баш ийип турган, Союз тарканга чейин. Анан ал жылкы заводдорго катар номер коюлган. Мисал үчүн жанагы
Таластагы биз алып барган жылкы завод номер 113 жылкы завод болчу. Көрдүңүзбү, номер коюп атат. Номер 113. Бул жана военный стратегияга дагы мындай жылкыларды алып кеткенге ылайыктаган да. Анан Оштун Ноокат районунан номер 44 жылкы завод болгон. Нарын областынан, Нарын районунан номер 53 жылкы заводу деп мындай номер коюп айтылганда. Анан Ысык көлдөн номер 54 жылкы завод. Ушу 4 жылкы завод. Анан мына Айыл чарба институтунун мурдагы базасында учхоз учебный окуу чарба базасы деп коет. 80-чи конезавод мына Сокулукта жайгашкан. Ушинтип ар бир жылкы заводдор ошо плановый деп коет, баягы пландын негизинде жылкыларды өндүрүп берип мамлекетти камсыз кылып турган. Мына ошолордун бир жылкы заводдордун бири Таластагы номер 113 жылкы заводу, Нарындагы номер 53 жылкы завод болгон. Анткени булар жана мен айтып аткандай деңиз деңгээлинен 2000-2,5 метр бийиктикте жайгашкан жылкы заводдор болгон. Жанагы айткандай кислородный голодание деп орусча жанагындай давление кан коюлуп кеткенге как раз ушул жерлер мүмкүнчүлүктү бербеген, ушинткөн аба ырайынын катаал шартында жылкыларды өстүрө турганга ылайыктуу чарба болгон да. Мына ошол жерде жаңы кыргыз тукумуна жылкысын өндүрүп чыгыш план болгон да. Бербей агай, мисалы биз жогоруда сөз кылбадыкпы, башка жылкылардын биздин географияга, ландшафтка келген кезде чыдай албай тургандыгынчы, биздин жылкылар, ушул аймактан өскөн жылкылар, кыргыз жылкылар дейли, башка аймакка барганда жашап кетүү, продукция берүү жөндөмдүүлүгү калабы же алар дагы өзгөрүп кетиши мүмкүнбү? Албетте өзгөрөт. Бул өз жаратылыштын, биологиянын өзүнүн касиети да. Ар бир нерсе өзүнүн өсүмдүктү деле башка жерге ансы кандай биздики жылуу шартка барганда биздин жылкылар дагы чыдамы кетип мындай өзгөрүү болот. Бирок эми алар өзгөрүү болсо эле өзүнүн жана жаныбардык, жылкылык касиетин кетирип, антип минтип калбайт. Бир аз адаптация деп айтылат биологияда. Бир 3 ай, 4 ай ошонтет, андан кийин кайра ошол жердин аба ырайына, ошол жердин климаттык шартына кайра көнүп кете алат. Ал эми тиги жылкылар башка породада биздикине келгенде көнүп кетиши кыйын жанагындай суук. Биздин кыргыз жылкы баргандан кийин бир 3 ай, 6 ай адаптация деп айтылат ба биологияда. Ошо адаптация мезгили өткөнчө 6 ай деп коелучу мен. Кыйналышы ыктымал. Бирок андан кийин кайра ошол аба ырайынын шартына, ошол жердин шартына көнүп кете алат. Ошондой касиети бар да, биологиялык касиет. Биологиялык касиет. Жаратылыштын. Мен бир жылкы чарбанын ээлери менен сүйлөшүп калдым эле да. Сырттан алып келинген баягы таза кандуу жылкыларды айгыр салганга үйүргө кое беришет да. Ошондо алардын тоо шартына чыдамактуу ушундайт, жанагы үйүрдү демейде үйүрдү коргойт да, айгырчы. Ийрийт да. Жанагы бекерден ат качырбас боз айгыр деген сөз бекерден чыккан эмес да. Атты баягы эч жака ит кушка жем кылбай, ошол эле кезде кулунан бери бардыгына баягы мындай айтканда жоопкерчилик алыпчы. Ошондой кылуу жөндөмү жок экен деп айтышты да мага. Башка айтканда алардын бир-эки бээни эле өздөрүнчө бөлүп алып, берки жылкыларды унутуп койгон дагы жагдайларын айтып беришти да. Демек, кыргыз жылкысын жанагы айгырлардын сүрөттөлүшү бар го, чыгармаларда деле, санжыралар деле жанагы бети башынан тим эле тамтыгы калмайынча ит куш менен алышып, бирок үйүрүн бербейчи. Демек, бул жерден жанагы кандык деңгээлдеги сапаттан сырткары дагы мүнөздүк, өзүнчө бир өзгөчө бир мүнөзү бар окшойт деген бир суроо туулат да. Кыргыз жылкысынын мүнөзү жөнүндө сөз болсо. Албетте бул жерде мындай мүнөз менен айтканда биз кыргыз эли көчмөн калк катары эсептелебиз, туурабы? Тоолуу шартта жашаган, анан тоолуу бийик жерлерде көчүп жүргөн, көчүп конуп жүргөн. Ошо жылкы баласы да жарыктык жаныбар, ошо биздин адамдын дагы аң сезимдин бар аларга да сиңип калгандай да. Ошо үй бүлөнү коргоо. Эми үйүрү бул үй бүлө да ошо биелер айгырдыкы деле. Анан кандай жердин барып отун жеш керек, чөбүн жеп.
Анан тоодо баратканда жана кыя жол деп коет, кыргызча таштактуу жерде кыргыз жылкысынын туягынын жүрөкчөсү чыгып турбайт да, ичине мындайраак кирип турат да, таш ыркабай ошо жерлерден үстүнө 100 килограммдан ылдый эмес жүктү жашынакай артып, ошо кыя жол менен ошо тоону ашып кеткенге кыргыз жылкыларынын мүмкүнчүлүгү болот. Булар эч кандай кыйналбайт дагы, эч кандай мүдүрүлүп же акактап жүрбөй калбайт. Басып кете берет. Бул өзү кыргыз жылкысынын биологиялык касиети, жаратылыштан берилген касиеттери. А башка жылкылар андай нерсени, андай кыя жолдон жана андай Англиянын тазагандуу жылкылары алып кете албайт. Анткени алардын бакайы узун келет, анан жүрөкчөсү туягындагы алардыкы да чыгып турат. А жүрөкчө жумшак болот да, ал ташты басканда сөз жок, баягы жылкынын буту ооруп, таш ыркап интип базалбай мүдүрүлүп эметип кеткенге ылайыкталып калганда алардыкы ошондой болот. А бирок биз ал жылкыларды да, Англия тукумда жылкыны жаман деп айтпашыбыз керек. Алар ылдамдыгы жагынан, чуркаган жагынан биздин жылкыларга караганда мындай ылдам келет. Бирок алыскы жолдо жанандай аба-ырайы катаал шартта алар өзүнүн кичине биологиялык жагынан, анткени алар жазалма жок. Англия жылкынын тукуму 18-кылымда энеси Англиянын бээси, атасы араб жылкыдан ушундай аргындашуу жол менен чыккан жылкылар да булар, мындайча айтканда. Анан булардыкы кичине биздин жылкыларга караганда, эми булар да өтө эле эме деп эметип салбаш керек, бирок кичине ылдыйраак келип турат да. Ар бир жылкынын породунун өзүнүн өзгөчөлүгү. Өзүнүн өзгөчөлүгү. Анан булардын бою бийик болуп, ылдамыраак чуркайт. А биздин жылкылардын бою жапыс келет, мойну кыска болот, башы чоңураак келет, бели түз болот, соорусу уй соору болуп мындай түшүп турат. А жаңа гүлүк жылкыларды көмкөргөн казандай болуп, Англия тукумда жылкынын соорусу өтө бийик болуп турат да. Анан ошондон айырмасы бар. Алыскы жолго чуркаганда, мына азыр ошондойду башташты уже ат чабышка катышкан жылкычылар 30 километр, 35 километрге мына жакында эле Казакстанга барып чаптырышып атпайбы? Ошондойго чаптырганда, албетте биздин кыргыз жылкылар тиги тазагандуу жылкыларга караганда үстөмдүк кылышы ыктымал. Ошол эле жарыш боюнча мындан канча жыл мурда жанагы француз Жаклин Рипарч ошол кишинин жарыштырганы бар го. 60 километр беле? 45 беле. Ошол жанагы тоскоолдуктар менен, тоо, таш, суу бар менен, ошондой тоскоолдукта жүргөндө ошо кыргыз жылкы биринчи келгенин жазып жүрүшөт, Ал 2005-жылы мен дагы баягы эксперт болуп, Айыл чарба министри тарабынан барып калгам, мен да көргөм ал чабышты. Тосор, Тамга, Барскон 3 айылды басып чабылган. Эмеден Тоңдон башталган, анан Тосор, Тамга уже жетөгүз, Барскон жетөгүз болуп кетет да. Ошондон нарындан келген, жана мен айткандай, Торгашка жылкы биринчи келген, 45 километрде биринчи келип сыйлыкты алган да. Айылдын эле жылкысы. Айылдын эле жылкысы. Ошол карабайсызбы, эми бул кыргыз жылкынын физиологиялык жагы, өзүнүн анатомиялык жагы, түзүлүшү жагынан берки жылкыларга караганда айырмаланып, ошо сиз айткан жана тоскоолдуктарда басып өтүп биринчи келип атпайбы? Бул ошо өзүнүн жаратылыштын берген биологиялык касиети менен түзүлүшү жагынан беркилерге караганда айырмаланып туруу деген сөз да, мындайча айтканда. Жанагы кыргыз жылкысынын чармаларды мындай чарма эмес, турмушта деле кезигет го. Демейдеги жөн турмушта аны чийнеге салып, башкага ун артып, башка артып, минги кылат, анан кийин жарыш болуп калган кезде, жосом аштой болуп калган кезде жарышка 1-2 күн суутуп эле жарышка салып беришет депчи. Башка айтканда, көп профилдүү, көп тармактуу жаныбар окшойт да биздики. Эми негизин айтканда бул жанагы сиз айтып аткандай арабага салып жүрөлү, ат чабышка кошуп жүрөт кыргыз жылкыларынчы. Жанагы Манастын 1000 жылдыгындагы биринчи келген ысык атадагы жылкынын кличкасын унутуп калдым, эми 95-жылы.
жарык төшпү? Жарык төш ал нарындык болчу. Андан тышкары дагы мындай ат чабышта дагы биринчи келген. Жарык төш бул эмеден чуркап келген да. Түркмөнстандан бери ат чуркан да. Тиги Таластын өзүндө ат чабышта дагы мына Ысык атанын аты биринчи келди эле, кличкасын унутуп калып атам. Анан ошо жылкыны арабага эле салып жүрчүшкен. Карабайсызбы? Арабага салып эле сууткан экен. Аны жанагы биздин өзүнүн тренингде, тренингдин жолу бар. Биринчи тас кактатат, анан акырын арыштатат, анан акырын галоп деп коет, катуура карыштатат, анан таза галоп бергенде оозун кой берим, дыханиясын ачат, андан антип суутпай эле ошондой кара жумушту аткарып жүрүп эле табына келтирген. Бир жылы биздин айылда болгон окуя экен. Бир күн, 2 күн калганда эле кабар берилет экен. Ушундай той болот, аттарыңарды даярдагыла деп. Анан 2 күндө кайсыл атты суутат? Анан бир айгыр тапкыла дейт. Жайлоодон бир жакшы айгырды алып келишет дагы, анан казысы байлап калган экен. Анан эмне кылабыз деп, анан кийин соорусуна канча бир чака суу куятмыш. Сайдын шагалаң суусунан куюп, анан тиги казысы тоңуп калат турбайбы? Казысы тоңуп, анан чуркайт экен. Эртеси күнү салышат экен, ошентип анан кийин биринчи орунду алган экен да. Көп аңыз кылып айтып жүрүшөт. Казысы демей жарылып кетет деп канча чуркаса. Ошонун баягы кыргыз жылкысынын дагы бир өзгөчөлүгү дейбизби, же табиятынан ошондой берилгенби, ушундай да бир кызыктуу окуялар көп го. Муну илгерки кыргыз элинин саяпкерлердин өздөрүнүн жолу болгон да, Мирхамит. Алар ошону айттырбай эле кыргыз эли. Ошону мындай азыркы сөз менен айтканда мындай рентген болуп эле ошо жылкынын ичинде бир эли касысы бар, 2 эли касысы бар деп эле саяпкерлер билип койгон да, карабайсың. Бул адамдын дагы биздин кыргыз элинин да мындайча айтканда кыйындыгы да. Анан алардын касысын кантип ылдыйлатабыз деп, анан жана сиз айткан эмени колдонсо керек ошондо. Ыкманыбы? Ыкман. Жанагы саякатчы бир жылкы боюнча адисти айтып жүрөт го, француз Жан-Луи Гуро деген макаласын окуп калдым, интервьюсун. Кыргыз жылкысына болгон басынч, бул бир 7 миллион кыргыздын эле байлыгы эмес, бул адамзаттын байлыгы, буну сакташыбыз керек депчи. Ушуну жазган бар экен да. Анан мен ушул кыргыз жылкысынын теги жөнүндө сурагым келип турат да, кай. Бул кайдан чыккан жылкы? Кайсыл географияларда пайда болгон жылкы бул? Бул эми тегин айтып кетсек, кыргыз жылкысы эң биринчи өзүнүн жанагы эмедегидей эле жаныбар пайда болгондой эле бул жылкы болуп жаралган. Андан кийин биздин бир көчмөн эл катары, биздин эмебиз жаратылышка болгон эмес катары болгондо биздин ата бабалар ошо жылкыларды кармап өзүнө үйгө үйрөткөндө, ошондо биздин ата бабаларыбыз менен чогуу келаткан. Эми канчанчы именно мынчанчы жыл деп мен айта албайм, тарыхчы эмес, мен как биолог, генетик катары айта кетсем, ошо биздин ата бабалардын кыргыз элинин көчмөн калк катары качан пайда болуп, качан ошо кармаса кыргыз жылкысы, ошондон бери келаткан жылкылардын эмесине кирет да, катарына кирет. Генетикасындачы биз кайсыл кыргыз жылкысы кайсыл жылкылар менен мындай тектеш? Эми кыргыз жылкысы бул Орто Азиядагы жанагы персид жылкыларынын эмесине да жакындап кетет. Бул бир. Андан тышкары биздики жанагы Алтай, Саян Алтай деп Россиянын жылкылары, билесиңер, Россиядан келген Манас атабыз да. Ошо жылкыларга дагы жакындап кетет да. Эми бул именно бул жылкынын тегине жакын деп дагы айтканга эле азырынча эртерээк да ошо. Ошо Саян Алтай деп Россиян, анан персид жылкыларына, анан биздин мына географиялык шартыбыз жана биз айтып өткөн тоо, таш, ошого ылайыктап адаптация болуп өзгөрүүсү дагы бул жерден ошо жылкыны бир кандайдыр бир мүмкүнчүлүк алып келген да. Эми кыргыз жылкысынын аргындаштыруу маселесине токтолсок дагы, ошол дегеле ушул 20-кылым бул көптөгөн өзгөрүүлөрдү тартуулаган кылым болбодубу? Кыргыз жылкысындагы жана жаңы кыргыз породосын чыгарууда түрлүү аракеттер болгонун, анын күнгөй тескейин айтып жүрүшөт да. Дегеле кыргыз жылкысынын аргындаштыруу маселеси бизге кандай утуш алып келди же жеңилүүнү алып келди? Ушул тууралуу сөз болсо. 20-кылымдагы кыргыз жылкысынын салымы бул абдан чоң болгон. Анткени 20-кылым 1917 жыл өзүңөр билесиңер, революция болуп, баарыбыз социалисттик мамлекетке аттанып,
колхоз совхоз уюштуруу болгондо ошо кезде баарыбыз Москвага баш ийип, мына ошо кезде 20-кылымда кыргыз жылкысын кошкон салымы жаңы кыргыз тукумундагы жылкыны чыгарганга, пароданы орусча мындай айтканда, кыргыз жылкысынын салымы эң чоң да. Эмне себептен? Анткени 17-18 жыл баягы революция болуп колхоз совхоз тоштурганда техника, машина, трактор, эмелер аз болуп, бардык күч жылкыга жумшалган. Таладагы айдоону соко менен, жылкы менен тарткан. Таладагы чөп жарды арабага жүктөп, жылкы менен тарткан. Ошондой эле жана биз айтып аткан тоонун башына жүктү салып алып, жылкы менен ташыган. Мына ушул сыяктуу көп нерсеге себепкер болуп, ошо кезде атайын орустун окумуштууларына Москвадан атайын ушундай бир эме болуп, мындай тапшырма болуп, ушу кыргыз жылкысын пайдаланып жаңы парода чыгаргыла деген. Ошо кездеги автору орустун окумуштуусу Чашкин Николай Васильевич башында турган орустун окумуштуусу Кыргызстанга келип, биздин кыргыз жылкы бою жапыс, жана мен айтып атпайм, мойну кыска, уй соору болгон, бирок бышык тың жылкы болгон. Ушу жылкыга Дон жылкысын, анан Англия тукумундагы жылкыны кошуп, жаңы кыргыз тукумундагы жылкыны 1954 жылы апробация болуп бекигенде, бирок бул 18 жылдар эле 28 жылдар эле Нарын жылкы заводунан башталып калган. Анан Таласка 100 жылкыны алып барып, жана мен айтып аткан номер 113 жылкы заводуна. Анан ошо жерден Дон жылкысын кошуп, кошкондордун себеби эмне? Бунун тулку боюн бийик кылабыз деген. Анткени арабага ат тартканда кыргыз жылкысынын мойну кыска болуп, хамыт деп коет го. Хамыт мойнунан чыгып кете бергенде буга бийигирээк жылкыны кошобуз деп Дон жылкысын кошконда. Анан ошондо биринчи мууну генетиканын термини менен айтканда F1 40-41 жылдар алынып калат согуш учуруна. Ошондо жылкыбыз күлүк болуп кетет. Орустар айтат, биз күлүк эмес, биз чарба жылкысын чыгарабыз деп. Көрсө бул биздин кыргыз жылкын, жана биз айтып кеткен кыргыз жылкынын генетикасында күлүк жылкынын каны бар да, бая Тайторуну Каныкей апа чабып атпай, Шавдандын тоюнда деле кыргыз жылкы чуркап келип атпай. Ошол генетикасы пайда болуп кетип, күлүк жылкылар туула баштайт. Анан айтат ученыйлар, араба тарткан, чарбага ылайыкталган, соко сүрөгөн жылкы дегенде анан 41-42 жылдар ошо номер 113 жылкы заводунан чыгып атат да. Дон жылкысындагы кличка азыркы күнгө чейин жанагы кыргыз энциклопедиясында жазылып турат, Зефир деген айгырды кошот. Анан ошо Зефир, Зулич, Зайсан. Мына 3 айгыр ушу жаңы кыргыз тукумундагы жылкынын мындай научный илимий түрдө айтканда родоначальниктери болуп эсептелет да. Анан ошону кошкондон кийин анан баягы жылкылар бийигирээк болуп, сөөктүү болуп, жанандай чарба жумушуна ылайыктуу боло баштап, анан 54 жылы жаңы кыргыз тукумундагы жылкысы чыгат. Бул аргындаштуунун пайда жагы дагы бар, бир жагы. Экинчи жагы ошол аборигендүү, тектүү нерселердин аты өчүп билинбей кетиши дагы ыктымал. Бирок генетикалык материал ошо аборигендүү, тектүү жылкыларды да указать этип айтып койсо жазылып калат. Айтылбай калса жок болуп кетет. Жана сиз айткандай азыркы биздин саяпкерлердин баары эле Англия тукумунда күлүк жылкыларды бул бою бийик, анан чуркаганда түмөлө айланайын ракета, кыргыз жылкың болсо бою кичинекей, жетише албай калат дейт. Да, действительно жетише албайт. Бою кыска, буту кыска. Канча жетет? Ал тиги Англия тукумундагылар бийик болуп анан ылдам болуп атпай резвый. Бирок улуттук генофон катары, улуттук ошол абориген чыгып келаткан эме катары булардын гендери, генофонду, генетический материалы сакталып калыш керек. Ансыз болбойт. Биз ат деле чаап жүрө бербейбиз да, туура. Биз кымыз ичишибиз керек. Биз кыргыз эли көчмөн катары суусундук. Эң биринчи биздики эмне? Кымыз. Жакшы кымызды именно ошо биздин кыргыз жылкысы берет составы боюнча, биохимиялык составы боюнча. Анан экинчиси мына кыргыз өзү баарыбыз эле
беш бармакты жакшы көрөбүз. Беш бармак эң биринчи жылкынын этинен жакшы дайындалат. Ошо кыргыз жылкысын жандандырсак, сактап калсак, кайрадан көбөйтсөк, кайрадан ошо кыргыз жылкысын элге мындай пропагандалап, мындай болот, тигиндей болот деп кайрадан жайылтсак, менин максатым ошол. Эң негизгиси. Рахмат Мирбек агай. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ОТРКда подкаст кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайт. Келеки эфирден кездешкенче аман туруңуздар.